2025-жылдын 12 февраль күнү Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө Манас айыл аймагында Каратай айылына жайгашкан орто мектептин 9-класстын окуучусу мектеп алдына жыгылып түшүп каза болгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Өлүмдүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Аталган факты боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестринин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин денеге ден соолукка оор залалга келтирүү менен катталып, кылмыш иши козголгон. Ошо жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында кылмышка шектүү катары 2007-жылы туулган РН аттуу жаш өспүрүм шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда кызмат тарабынан окуянын чоо жайын аныктоо үчүн ар тараптуу терең иликтөө боюнча тиешелүү иштер алып барылууда.